Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'de. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, periştelerдің duasına жеткирүүчү дагы амалдардын катарында бул намазда сапка турган кезде саптарды түз алыштык жана ортолоруна аралык калтырбастан мына ошол жарык жерлерди, ачык жайларды буттарын бири-бирине тийгизип, жабып туруштук. Мына ушул адамдарга дагы периштелер өз дуасын жолдошот. Жана бул амал инсандын бейиштеги даражасын көтөрүлүүсүнө, инсандын бейишке кирүүсүнө себепкер болот. Жана Аллах Таалага эң сүйкүмдүү болгон амалдардын катарында. Мына ошондуктан эгерде биз периштелердин дуасына жетүүнү каалай турган болсок, анда сапка турган кезде саптарыбызды түз алуубуз. Жана ортого ачыктык калтырбастан, ортодогу жылчык жерлерди тыгыз алып, жабып туруштук зары болуп эсептелинет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инналлаха ва малаикатаху юсаллуна алаллазина ясилуна суфуф." Аллах Таала жана анын периштелери сапта турган кезде сапты түз алып, ортосуна ачыктык калтырбастан тыгыз турган адамдарга салават жолдошот дейт. Аллах Тааланын салават жолдоосу мына ошол пендени периштелердин астында мактоосу. Мына ошол адамга өзүнүн ырайымын түшүрүүсү, кечиримин түшүрүүсү. Ал эми периштелердин салават жолдоосу мына ошол адамдын күнөөсүн кечирилүүсүн Аллах Тааладан дуа кылып сураштыгы. Мына ошол адамга Аллах Тааланын ырайымын, кечиримин тилеп туруусу эсептелинет. Жана пайгамбарыбыз хадистин уланысында "Оман садда фуружатан рафаахуллаху биха даражатан." Ким саптагы жылчык жайларды жаба турган болсо, Аллах Таала анын даражасын көтөрүп коёт деп кабар берет. Демек, өтө жеңил амал. Өтө бир сооптуу амал экен. Биз буга жеңил карабастан сапты тыгыз алууга аракет кылышыбыз керек. Мына ушундай кыла турган болсок, бейиштен бизге үй курулат экен. Бейиштеги даражаларыбыз көтөрүлөт экен. Периштелердин истигфарына, кечиримине жетет экенбиз. Бирок тилекке каршы, урматтуу мусулман бир тууганым, көпчүлүгүбүз бул амалга жакшы маани бербейбиз. Көпчүлүгүбүз бул амалды аткарууга кызыкпайбыз. Сапка турган кезде саптарды түз алууга жана араларыбызды ачык калтырбастан жабып турууга көпчүлүгүбүз кызыкпайбыз. Эгерде башка бирөөсү жанында айта турган болсо, "Кел, бутка бутту тийгизип, арабызга ачыктык калтырбастан жабып туралы" дей турган болсо, кээ бирлерибиз мындан ачуубуз келет. Кээ бирлерибиз буга кыжынуубуз келет. Кээ бирлерибиз урушуп да беребиз, нарак тур деп. Бул өтө чоң ката, урматтуу мусулман бир тууганым. Сапта турган кезде саптарды жабып туруштук зарыл болуп эсептелинет. Ошондуктан ар бир толеб илимдерге жана имамдарга мына ушул нерсени намаз окуучуларга эскертип коюу зарыл. Ар бир намазда эскертип туруш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ушундай кылчу эле, намазга турган кезде саптарды түз алмайынча жана алардын ортолорун жапмайынча, бири-бирине жеркелерине тийгизип, буттарын тийгизип турмайынча намазды баштабайт эле. Пайгамбар сүннөтү мына ушул нерсе эле. Жана дагы бул саптарды тыгыз алып туруштук Аллах Таалага эң сүйкүмдүү амалдардан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ама мин хутватин ахаббу илаллахи мин хутвати ямшиха ясилу биха суффан" дейт. Аллах Таалага эң жагымдуу кадамдардан дейт. Мешитке ташталган кадам, мешитке барып, ошол саптагы ачык калган жерлерди жабуу үчүн ташталган кадам деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Аллах Таалага эң сүйкүмдүү амал мына ушул дейт. Демек, Аллах Таалага биз жагууну каалай турган болсок, Аллах Таала сүйгөн амалдарды издей турган болсок, анда сапка турган кезде биз саптарыбызды тыгыз алып турушубуз керек экен. Буттарыбыз, желкелерибиз жармашып, тийип турушу керек. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Хиярукум алиянукум манакиба фис-салах."
Силердин эң жакшыңар намазда турган кезде экинчи мусулман бир тууганына ошо желкесин жумшак кылып алып турганы дейт. Ага катуу оорутпастан жумшак кылып тийгизип турганы мына ушул адам силердин эң жакшыңар деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Мына ошондуктан пайгамбарыбыздын ушул хадистерин мына ушул сапта тургандагы тыгыз тургандын сообун билген сахабалар төмөндөгүчө айтат. Абдулла ибн Умар радиаллаху анху айтат: мен үчүн дейт, тишимдин түшүп калган жакшыраак дейт. Тишимдин ортолору ачык калып кеткендиги жакшыраак деп, ошо тиштерим сынып түшүп дейт. Сапта бир жылчык калып кеткенден көрө деп Абдулла ибн Умар мына ошол нерсени айтат. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде ким намазга турган кезде ошондой ачык жерлерди калтырбастан жаап турган адамга Аллах Таала кыямат күнүндө ал үчүн бейиштен бир үй куруп коет деп айтат. Пайгамбарыбыз айтат, Айшенин өзү риваят кылган хадисте: "Мен садда фуружата рафахуллаху биха даражатан." Ким сапка турган кезде тыгыз тура турган болсо, анын даражасын көтөрөт дейт. Ким саптагы бир ачык жерди жаба турган болсо, Аллах Тааланын даражасын көтөрөт. Ва бана лаху байтан фил жанна. Жана ал үчүн бейиштен бир үй куруп коет деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге баяндап берет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, жогорудагы хадистерге бир ой чаптырып көрө турган болсок, Аллах Тааланын бизге кечирим болот экен. Аллах Тааланын астында мына ошол пенденин даражасы көтөрүлөт экен. Аллах Тааланын райымы болот экен. Жана бейиште мына ошол киши үчүн бир үй, касыр, сарай курулуп коюлат экен. Биз бул нерсеге аракет кылышыбыз керек. Кандай гана жеңил амал, бирок сообу өтө оор. Мына ошондуктан ким мечитке барбай турган болсо, намаз окубай турган болсо, мына ушундай улуу сооптордон куржалак калат. Биз намаз окуган кезде эркектер жамаат менен намаз окууга аракет кылышыбыз керек. Эгер үйдө болгон болсо дагы, экөө боло турган болсо же 3 адам боло турган болсо дагы, жамаат болуп намаз окууга аракет кыла турган болсо, аларга да мына ушундай сооптор берилет. Өзгөчө мечитке барып, жамаат менен чогуу жамааттын адептерин, сүннөттөрүн сактап намаз окуй турган болсо, мына ушундай улуу даражаларга жетет. Мындан дагы сырткары, урматтуу мусулман бир тууганым, саптарды тегиз алуу жана ортодогу бир ачыктык калтырбастан туруунун фазилеттеринен дагы бир экөөнү айта кете турган болсок, 1-3 пайдасын. Биринчи, саптарды жаап туруштук, ортого бир ачыктык калтырбаштык, бул шайтандын намаз окуучуларга васваса берүүсүнөн, алардын азгыруусуна, шайтан алардын жүрөгүнө бир азгыруу салуудан кайтарат. Андан алыс кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Савву суфафакум ва хазу байна манакибикум." Намазга турган болсоңор, сабыңар түз алгыла, жана желкеңерди бири-бирине түздөгүлө. Жана саддул халал, жана ачык жылчык жерлерди жапкыла. Фейна шайтан ядхулу байнакум би манзилатил хазафин дейт. Анткени шайтан силердин араңарга бир кичинекей козу сыяктуу болуп кирип алат деген. Ошол ачык калган жерлерге кирип, силердин намазыңарды бузат деген. Намазыңарга келип, силердин ихласыңарды качырат деген. Бири-бириңердин жүрөгүңөргө васваса азгырыктарды салып кетет деген намаз. Ал эми саптарды жаап туруштук, мына ошол шайтандын биздин намазыбызга аралашпоосуна, биздин намазга келип бизге тоскоолдук жаратпоосуна эң чоң себепкер болот. Андан экинчи пайдасы, бул саптарды түз алып, ортодогу ачык жерлерди калтырбастан жакын туруп намаз окуштук, бул мусулмандардын бири-бирине болгон сүйүүсүн күчөтөт, биримдигин күчөтөт, бири-бирине болгон жүрөктөрүн, махабаттарын жакындатат. Мунун тескериси, ортодо жылчык калып кеткен болсо, мусулмандардын бири-бирине болгон жек көрүү пайда кылат. Бири-бирине болгон кастык, душмандык пайда кылат. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ла тахталифу фатахталифу кулубукум." Силер сабыңар түз алгыла дейт. Ортоңорго ачыктык калтырбагыла. Эгер андай кыла турган болсоңор, силердин жүрөгүңөр дагы мына ошондой бири-бириңерге каршы, бири-бириңерге кыйшык болуп калат дейт. Намазда турган кезде адамдын бири-бирине ушундай бир жаман ойлорду келип шайтан салып кетет. Бири-бирине болгон көрө албастык, бири-бирине болгон душмандык, кастык салып кетет. Шайтан мына ушундай жеңил ойлор менен алып барып, акыры бир чоң бир душмандашууга алып барып коет. Ошондуктан биз сапка турган кезде бири бизге ушундай жакын тура турган болсок, анда жүрөктөгү сүйүүлөрүбүз дагы, бири бизге болгон жек көрүүлөр бул кетет, жоголот мына ушул нерсе менен. Андан үчүнчү пайдасы, бул
саптары түз алыштык жана саптары тыгыз алыштык. Бул периштелерге окшоо. Аллах Тааланын астында периштелер сапка турган кезде мына ушундай турушат. Пайгамбар салам бир күнү сахабаларына чыгып айтат: "Ала тасуфуна кама тасуфул малаикату инда раббиха?" Периштелер Роббусунун астында кандай сапка турган сыяктуу силер дагы турбайсыңарбы дейт. Сахабалар айтат: "Кулна кейфе тасуфул малаикату инда раббиха?" Я Расулаллах, периштелер Роббусунун астында сапка кандай турушат дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Ютиммуна суфуфул аула." Биринчи сапты толукташат. "Вайтарасуна фи соффин." Жана сапта тыгыз турушат деп айтат. Эч кандай алардын арасында бир ачыктык жер калбайт деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ушундай бизге баяндап берет. Демек, саптарды түз алыштык, саптарды тыгыз алыштык. Бул периштелерге бизди окшотуу экен. Ким периштелерге окшой турган болсо, иншалла кыямат күнүндө мына ошолор менен бирге болууга себепкер болот. Андан кийин дагы 9-чу периштелердин истигфарына, кечиримине жеткирүүчү амал бул биринчи сапта туруп намаз окууга аракет кылуу. Эгер биринчи сап болбой турган болсо, экинчи сапка туруп намаз окуу. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инналлаха ва малаикатаху юсаллуна аля соффил аувал." Аллах Таала жана анын периштелери биринчи сапка туруп намаз окугандарга салават жолдошот дейт. Биз жогоруда айткандай, Аллах Тааланын салаваты мына ошол пендени мактайт периштелердин астында. Ал эми периштелердин салаваты мына ошол кишиге истигфар айтышат. Мына ошол кишиге дуа кылып турушат. Биз мындай улуу фазилеттүү амалды каза кылып жибербешибиз керек. Намазга эрте барып, биринчи сапты туруп намаз окууга аракет кылышыбыз керек. Эгер биринчи сап болбой турган болсо, экинчи сапка дагы аракет кылышыбыз керек. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте биринчи сапта турган адамдарга периштелер үч ирет дуа кылат дейт. Ал эми экинчи сапта турган адамдарга периштелер бир ирет дуа кылат деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Жана дагы биринчи сапта туруп окуунун мындан башка дагы сооптары аябай көп. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ла я'ламуна наса ма фи нида ва соффил аувал." Эгерде адамдар азан айтуу менен жана биринчи саптагы намаздын соон билген кезде эле дейт, "Сумалам яжиду илля ястахаму алейхи ластахаму" дейт. Кийин алар ошону таппай калышмак дейт. Жана бири-бири менен атан талашып, чек таштап болсо дагы, короо таштап болсо дагы, мына ошол биринчи сапты алышмак дейт. Демек, бул жерде өтө улуу сооп бар. Биринчи катарда туруп намаз окуунун фазилети өтө улуу. Аллах Таалага өтө сүйкүмдүү болгон амалдардан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул жерде бизди кызыктырып атат. Эгер силер ал жерде соопту билгениңерде эле, анда талашмаксыңар деп атат. Азанда кандай сооп болгон болсо, биринчи сапта туруп намаз окуунун дагы сообу мына ушундай. Биз бул нерсеге жеңил карабастан, бул нерсеге маани берип, көңүл коюп, аракет кылышыбыз керек. Өзгөчө жамаат намазына аракет кылышыбыз керек. Биз жамаатка бара турган болсок, мындан сырткары дагы толтура фазилеттерге ээ болобуз. Жана ошондой эле бул биринчи сапка турбай коюу же атайлап адам аркага чегүүнү бул оор күнөөлөрдөн болуп калат экен. Пайгамбар өз хадисинде айтат: "Силер биринчи сапка аракет кылгыла" дейт. Алдыга аракет кылгыла дейт. Ким акыркыны артыны көздөп кача бере турган болсо, Аллах Таала мына ошол адамдын дагы бейишке кирүүсүн кечиктирип коет дейт. Дозокто азап тарттырып, бейишке кирүүсүн Аллах Таала мына ошол пендени кечиктирип коет дейт. Мына ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, биз жамаат намаздарына бекем болойлу, жана жамаат намаз менен окуган кезде мына ушундай дагы адептерине маани бере турган болсок, биз дагы кошумча соопторго ээ болот экенбиз. Жамаат курган кезде биринчи сапка жана экинчи сапка аракет кылышыбыз керек экен. Жана ошол менен биргеликте эле сапка турган кезде саптарды түз алып, жана саптарды тыгыз алууга аракет кыла турган болсок, мына ушундай периштелердин дуаларына ээ болот экенбиз. Мына ушу менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.